Карасаңыз, башка омуртканын бардыгында диск бар. Кемирчек дейбиз го буларды. Ошол кемирчек атланттын астында жок жана үстүндө жок. Зрениябыз жакшы болду деп ачкы чечкендер аябай көп болду бизде. Мурда башында санап отурчубуз, 7 адам болду, 10 адам болду, 13 адам болду, ачкы чечтик деп келгендер деп. Азыр санай албай калдык, көп аябай. Внутричерепное давление, артериальный давление, кан басымдын жогору болушу, төмөн болушу, 98% адамдын биринчи омурткасы төрөткө байланыштуу чыгып кетет деп табылган. Кемден позвоночнигинде проблема бар, анан атланттык кыйшык болот деп айтылат. Кыска убакытта жатабыз, 3-4 секундта кайра бияка тарта берет да. Ушундай адамдын точно атланттык кыйшык болот. Неге? Себеби эки жака бирдей жатышыбыз керек болчу эгер атлант түз болсо. Эми ушундай көрүнүштү көбүнчө жана эмчек эмген балдардан көрөт экенбиз да. Көбүнчө апалар, энелер айтат. Бирок көпчүлүк апалар билбейт да баланын атланттык кыйшык экенин. Алар ойлоп калат да, менин ушул тарабым сүтү жакшы экен, ошон үчүн ушул жакка берет деп туура эмес диагноз коюп коюшат да. Бирок атлант түздөттүм 4 жыл мурун. Ошол көнүгүүлөр калып кетти. Арканатта үйдүм эле белим кырс деп кетти. Же оор көтөрүп жибердим эле белим кырс деп кетти. Ошондон бери менин белим ооруйт деп айтат да. Эгерде ал адамдын атланты түз болгондо бели кырс деп болчу, кыржасы чыкпайт болчу. Обозов медициналык клиникасы бул борбор жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, элге кандай кызмат көрсөтөт ушул туурасында? Бизде атлант түз дейбиз. Атлант деген омурткалардын эң биринчиси, медициналык тил менен атлант деп коет. Кыргызча бул омуртканын аталышы ооз омуртка дейбиз. Эми бул омуртка башка омурткалардан айырмаланып турат, себеби диск болбойт. Карасаңыз, башка омуртканын бардыгында диск бар. Кемирчек дейбиз го буларды. Ошол кемирчек атланттын астында жок жана үстүндө жок. Диск жок болсо, бул анда муундун түрүнө кирет экен. Сустав деп аталат. Колдун, буттун муундарына окшош болот. Качан колу бутубуз катуу кайрылып, күч келип кетсе, чыгып кеткен учурлар болот. Анда буларды түздөп кое турган өзүнүн адистери бар. Аларды биз костоправ, сыныгчы, мануалист, ортопед деп билебиз. Булардын бардыгы колду, бутту түздөп ордуна келтирип кое алат. Бирок атлант чыгып кетсе, муну алар түздөй албайт. Муну түздөш үчүн атайын Швейцариядан аппарат келген, ошонун жардамы менен түздөп жатабыз. Бул атлант түздө башка кызматтардан айырмасы, мисалы биз буга окшотуп коебуз да. Биздин крышабыз тешик болсо, эгер эшикте жамгыр жааса, бизге тамчы таамай берет экен да. Массаж жана башка процедуралар биз полду сүргөндөй элестетип коебуз. Полду сүргөндөй эле. Бирок биздин крышабыз тешик болгон себептүү эшикте жамгыр жааса, бизди кайта эле суу кыла берет. Көрбөгөн адамдай, мисалы массаждын айырмасы ушундай. Тешикти көрбөгөн адамдай сууну сүрө бергени менен барабар болуп калат. Бул сөзүбүздүн аркасынан өзүбүздү мактап, башка бирөөлөрдү басынткандай болбойлу. Мен деле 15 жылга жакын ошол точечный массаж, иглотерапия, пиявка, хиджама ушул нерселер менен элге кызмат көрсөтүп жүрөбүз. Ал убакта адамдар жыл сайын же жаз күз келип турчу. Муногу бала жакшы кызмат көрсөтөт деп келе бериши. Азыр айырмасы ушундай. Атлант түздөтөт, Кудай буйруса, бул түздөлүп калса ошол киши келбейт. Бул бир эле жолу болот, экинчиси бир айдан кийин проверкага келет, текшерип карап көрөбүз. Бирок кээде анча-мунча чаласы калып калышы мүмкүн. Анда дагы бир жолу жасалат, ошол менен толук болот өзү. Бирок экинчисине акча алынбайт. Акчасы 15 000 сом болот. Бул атлантты түзөтүү бир гана сиздердин борбордо кызмат көрсөтүлөбү, же болбосо Кыргызстанда да башка жерде ушул сыяктуу кызмат көрсөткөндөр барбы? Биз төртөөбүз окуганбыз. Башка жерлерде да бар. Кандай оорулар менен ооруган
Оолулар сиздин медициналык борборго кайрылса болот дагы. Мындай. Позвоночникке тиешелүү болгон оорулар ошо атланттын себебинен болуп чыгат экен да. Анын себебин айтып коеюн. Мисалы, биз адамдын омуртка түзүлүшүн поезддун жүрүшүнө окшотобуз. Мисал катарында. Могу поезддун астында жүргөн локомотив, паровоз дейли. Эгер бул линияда түз кетсе, мунун аркасында ээрчиген вагондор муну түз ээрчийт экен. Качан бул бурулса, муну ээрчип бурула берет экен. Кыскасын тартап айтканда, вагондордун бардыгы толугу менен буга көз каранды болуп эсептелет. Мына дал ушул көрүнүш бул жакта турат да. Адамдын жалпы омурткасы түз туруусунда, кыйшайып калуусунда толугу менен эле атланттын көзүн карайт. Бизде эмне үчүн омурткада оору болуп атат? Кыйшайып калган жерден оору болот. Омуртка көбүнчө капталга кыйшаят, же астыга кыйшаят, муну бүкүр деп айтылат. Медициналык тил менен кифоз деп айтылат. Капталга кыйшайганын сколиоз деп айтылат. Кыйшайган жерде ошо сколиоз, кифоз болуп эсептелет. Бул жерде эми остеохондроз пайда болот. Баягы кан айланып, толук жетиштүү деңгээлде кан айлана албай калат. Ошонун себебинен шлак, токсиндер, туздар бул жерге көп топтоло берет. Кийин ошол жерден кыржа чыгат. Ошол омурткага тиешелүү болгон ооруларды атлантты түздөп чечебиз. Бул көбүнчө профилактика, алдын алуу деп эсептелет. Ооруну алдын алуу. Качан баягы операцияга жетпеген абалда келсе жакшы. Операция болуп, омурткага темир койдурулуп калса, ал уже бизге болбойт да. Карасаңыз, могу жерде көрсөтүлгөн атланттын түз турганы, кыйшак турганы. Бул атлант омурткасы өзүнүн нугунан, өзүнүн ордунан чыгып кетип, кан тамыр, нерв түтүкчөлөрүн кысып, кыпчып калып, анан баш оору, давление, жүрөк оору, ушул нерсеге окшогон ооруларды пайда кылат. Качан биз ордуна түздөп койсок, канал ачылат, кан айлануу системасы өзүнүн ордунда болуп калды, нерв бош турат, эми адам өзүн жеңил сезип, жакшы уктап, эртең менен турганда аябай сергек болуп калат. Ошондой эле жана бел ооруларын айттык, омурткалар. Бул өзгөчө дарылоо ыкмасын кайсы жактан үйрөндүңүз эле, кайсы жактан билим алдыңыз эле, кандай жол менен дарылайсыздар? Мындан 5-6 жыл мурун Россиядан бир орус киши келчү, Сергей Смоляков. Биз ага бул жактан баягы бир канча адамдар, мисалы медицина тармагында иштеп жүргөн адамдар, ага киши чогултуп даярдап турчубуз. Ал келет эле, көп кишилерди бир 2-3 күндүн ичинде түздөп кетип калат эле. Кийин ал биз сурандык, бизге деле үйрөтүп койгула ошону. Себеби тиги жылына 1 же 2 жолу келет да. Биякта адамдар көп муктаж экен буга. Постоянно биз бул жакта отуруп иштейли деп. Кийин ал өзү келип бизди үйрөттү. Бул медициналык борбордо күнүнө канча адамды кабыл аласыздар? Ар кандай болот, 10-15 дей болуп келет. Орточо эсеп 10-15 адам келет. Бул жерде жалгыз эле иштейсизби же дагы да башка дарыгерлер барбы? Үчөөбүз иштейбиз бу жерде негизинен. Бу жерде ресепшнде турган кыз, анан нар жакта массаж байкебиз бар. Бир комнатада ошол массаж кылат. Бул жерде сиздердин медициналык борбордон башка борборлордон айырмачылыгы, өзгөчөлүгү десек болобу? Эмнени айта аласыз? Айырмачылык ошо биз ушул нерсени байкадык. Мен мурда мисалы бел оору менен, грыжа менен келген адамдар постоянно келип турчу да. Бир жылда 3-4 жолу келген убактар болгон. Азыр
Жанагы кыйшык атлант түздөлүп калса, муну түздөш деле жоопкерчиликтүү иш да. Бул түздөлүп калса, Кудай буйрса ошол келбейт. Мен ошол менен айырмаланып турат деп айта алам. Мисалы бизге Казакстандан көрүп алып келгендер бар. Өзүбүздүн кыргыз туугандар, казак туугандар деле келишет. Россиядан келишет, атайын келдим деп келип түзөтүп, бел оору, баш оорудан сакайып кеттим дегендер бар. Мисалы Ат башыдан бир апа келген 60 жашта. Бул 20 жылдан бери кулагым катып, укпай калган дейт да. Абышкасын эле тилин угат экен, ал жандап мынтип сүйлөшүп алат экен да, постоянно жанында жүргөнгө. Бизден түзөтүп бүтүп эле мен кулагым ачылып кетти деп баягы угуп ыйлап жиберди. Аябай таасир этти. Токмоктон бир эже болгон 45 жаштарда. Мугалим экен, ал мектепте иштеген. Окуучулардын сөздөрүн укпай калып атам мен. Уже мектептен чыга турган болуп атам. Мен акыркы үмүтүм ушу силер атлант түзөсөм мен кулагым угуп кетүүдөй сезилип атат. Деп келди да, ана мен айттым, жок, андай гарантия жок, кулагыңызды угузабыз деген нерсе жок бизде. Бул Кудайдан угуп кетиши мүмкүн, укпашы мүмкүн. Бирок мен билем, баш оору, бел ооруларга жакшы болот. Бирок кулактын угуусуна билбейм дедим. Кийин түздөп бере берчи деди. Ал менин деле сөзүм жакшы укпайт да. Ыңгайсызданды. Мага давай түздөп бере бер. Болсо болду, болбосо жок деп. Түздөдүк. Эртеси күнү баягы тортун бир майда чүйдөсүн алып келиптир. Мен угуп калдым дейт. Көчөдө машинанын шуулдаган үндөрүн укчу эмесмин дейт. Машинанын шуулдаган үндөрдү адамды тажатса, булар мага рахат берип атат дейт. Укпай жүргөн киши угуп кетсе башкача болот экен да. Ушундай эки адам болду. Кулагыбыз угуп кетти деп. Бирок мунун аркасынан баягы дүлөйлөрдү угузабыз деген реклама болуп аткан жок да. Кеминден ошол эжеден угуп алып, туубаса укпаган адам келет. Эркек бала, ошо мен курактуу. Мен деле угуп кетсем ажап эмес деп келди да. Биз аны түздөдүк, грамм уккан жок. Баягы туубаса дүлөйлөрдү угуза албайсың. Бирок анын бел оорусу, баш оорусу аякта. Ошондой эле мисалы зрениябыз жакшы болду деп ачкы чечкендер аябай көп болду бизде. Мурда башында санап отурчубуз, 7 адам болду, 10 адам болду, 13 адам болду, ачкы чечтик деп келгендер деп. Азыр санай албай калдык, көп аябай. Бул атлант түзөтүү ыкмасы дагы башка кандай ооруларга себеп болушу мүмкүн айыгып кетүүсүнө? Көзү көрүп, зрениясы, көз көрүүсү жакшырып атса, кулагы угуп атса, дагы башка дагы кандай ооруларга? Көп аябай. Внутричерепное давление, артериальный давление, кан басымдын жогору болушу, төмөн болушу, балдардын жанагы гиперактивный деп коет. Балдар тынчы кетип эле, тияка бияка чуркап, ордуна тура албайт, же сүйлөнүп турат, же тытынып турат, ошол балдарга бул аябай жакшы жардам берет экен. Бизде бир ушундай учур болду, эстеп кеттим, ошону айтып берейинчи. 50 жаштарда бир апа келген бизге. Атлантын түздөтүп, аябай бүкүр экен да. Башынан бутуна чейин ооруйт экен. Мен аябай жакшы болду, бүкүрүм кетип калды, осанкам түзөлүп калды дедим да. Анан небересин алып келди бизге. Небересин карап көрсөк, аябай кыйшык да, мындай сколиоз. Анан ушул жерге келгенде баягы жаш баланын апасы, 6 жашар бала, анын апасы, тайенеси үчөө келет. Үчөө келип, бул жерден апасы түзөтпөйм дейт. Тайенеси түзөтөм дейт. Ушинтип экөөсү талашып тартышып калышты. Анан эптеп апасына түшүндүрүп берип атып түзөдүк баланы. Бир жумадан кийин баягы баланын апасы, тайенеси эмес, апасы мага чалып атат. Байке, сизге рахмат. Мени кечирип койңуз. Өткөндө мен ушул атлант боюнча жакшы түшүнүгүм жок экен эле. Бизде ушундай жакшы результат болду.
балам гиперактивный болчу дейт. Ордуна тура албай тытынып турчу дейт. Ошол нерсе жок болуп кетти дейт. Анан бул мага түшүндүрүп берип атат. Мен интернетте чукуп казып көрдүм дейт. Атлант түзөсө ошого жардам берет экен деп. Именно ошого аябай жакшы жардам берет экен деп айтты да. Себеби мындай экен булчу. Атлант кыйшайып турат, башка кеткен кан тамырды кысып калды. Жетиштүү деңгээлде кан барбай жатат. Бала качан катуу кыймылдаганда кан суюлуп, бат-бат чуркайт. Ошондо жетиштүү кан барып калат. Бала ошондо өзүн жакшы сезип калат экен. Биз Атлантты түзөп койдук. Өзү эле жетиштүү кан барып калды. Балага ашыкча кыймылдын уже кереги жок болуп калды да. Өзүн спокойно сезип калат. Оңой эле түшүндүрсө болот. Бул Атлантты кыйшайып калуу кесепети эмненин натыйжасында болушу мүмкүн? Балким оор жүк көтөргөндөнбү же эмнеден? Атлант омурткасы эки себеп менен кыйшайат. Биринчи себеби спортивный травма деп коет. Атлантты кармап турган булчуң эттерге катуу кырылуу нерсе менен, мага окшогон нерсе менен, мисалы катуу удар болсо, же болбосо жыгылып кетип, ушундай кырылуу нерсеге тийип калса, так точно таамай ушул жерге тийсе, ошондо чыгып кетет экен. Спортивный травмага кабылып, Атлантты чыгарып алган адамдар өтө аз болот экен. 100 адамдын ичинен 1-2 эле. Калгандары каяктан чыгып кетет десе, атайын дүйнө жүзүндө статистика жүргүзүп көрүшкөн, ошонун негизинде 98% адамдын биринчи омурткасы төрөткө байланыштуу чыгып кетет деп табылган. Төрөт учуруна байланыштуу чыгат экен. Себеби бала төрөлгөндөн кийин 2 ай 3 айга чейин мойну токтобогон учур деп коет. Мурда ошону биздин апалар ошол көбүрөөк травма алып калбасын, баланын мойну чоюлуп калбасын деп, башын денеси менен чогуу бекем таңчу да, мындайча айтканда башын өз алдынча кыймылдата албайт эле, денеси менен чогуу жүрчү да. Азыр ошол нерсени алып койгон да больницада. Американский метод деп башына өзүнчө топу кийгизет, денесине кийим кийгизип, чоң кишилерди алып чыгарып атат да, бул көбүрөөк коркунуч бар деп айтат биздин агайлар. Жана бала төрөлгөндөн кийин 2 күнгө чейин, 1-2 күнгө чейин мышечный память жок болот экен. Мындайча айтканда, булчуңдун эске тутуусу жок, булчуң иштебей турат десек болот да. Ошол убакта төрөлгөндөн кийин деле баланын ошол ооз омурткасы кичине чыгып калат экен. 2 күндөн кийин мышца иштеп баштайт. Ошол боюнча сакталып калып калат экен, калыптанып. Ошол боюнча өсө берет. Ушул жерде кичине айырма бар. 2 нерсе бар. Кичинекей кезиндеги алган кичинекей травма кичинекей балдарга таасир бербейт, оорубайт деле. Анткени баланын денеси жумшак болот, каны суюк болот. Кичине кызыл турган жерден суюк кандын айланып өтүп кетүүсү жеңил эле болот дагы, бала оорубайт. Жаш өткөн сайын анын денеси катый баштайт. Анан сөөк оору, бел оору, муун оору деген анан башталат экен. Каны коюлана баштайт, анан жанагы баш оору, давление, жүрөк оору анан башталат экен. Эгер кичинекейинде эле ошол чыгып кеткен жери, травма алган жери чоңураак болуп калса, анда бала ошол убакта эле оорукчан болуп калат экен. Мисалы бул кайсыл учурда болушу мүмкүн? Курсактан чыгып атканда биринчи баланын башы чыгат. Баштан кармап туруп, атайын акушерский техника деген бар. Бурап, кайрып тартат. Себеби ийинди малый таска туралаш үчүн бурайт. Ошол убакта эне страхка түшүп, коркуп, денеси жыйрылып калган убакта баланын курсактан чыгышы кыйын болот экен. Кээ бир учурларда күч келип, бала кыйналып төрөлөт, чоңураак травма алып калат, бала ошол убакта эле оорукчан болуп калат экен. Оорукчан болуп калат. Бул жана ДЦП деген балдар, детский паралич, кичинесинен эле баспай калган, кол буту жакшы кыймылдабайт. Аутизм деп коет мисалы. Акылы кем болуп калган. Ушундай учурлардын көпчүлүк бөлүгү ошо төрөттөгү травмага байланыштуу болот экен.
Эми ошо ДЦП, аутизм боюнча балдарды кандай дарылай аласыңарбы, буларга жардам бере аласыңарбы деген суроолор болот. Биз айтабыз, буларда 2 диагноз болот негизинен. Биринчиси могу спинной мозг, жүлүн, омуртканын ортосунан чыккан жүлүн омурткасы бул майда жипчелерден турат. Бул баягы төрөт учурунда ушул кыйналган учурда ушул жүлүнгө доо кетип калса, же бир канча бөлүгү, азыраак бөлүгү эле үзүлүп кетсе, же доо кетип калса, анда атлантты канча түздөсөк деле буга жардам бербейт таптакыр. А эгерде жүлүн 100% таза, бирок ошол жүлүндөн бөлүнүп чыккан майда нерв тамырлар атлант чыгып кетип, ошонун таасиринен башка омурткалар деле майда нерв тамырларды кысып кымчып аткан болсо, анда биз атлантты түздөсөк, буга жардам берет. Айырмасы ушундай. Атланттын кыйшайып калууну кантип билебиз биз катардагы жөнөкөй адам? Балким байкабай жүрө башташы мүмкүнбү? Кимдин позвоночнигинде проблема бар, анын атланты кыйшык болот деп айтылат. Кимдин атланты түз болсо, анын позвоночнигинде проблема жок болот деп айтылат. Жана үйдөн баягы көмкөрө менен жатып калган убакта ошондо байкасак болот да. Мисалы, курсагыбыз менен кээде жатып калабыз да. Анан жаткан убакытта бир бетибизди жазданып жатканга туура келет. Ошол учурда биз ыңгайлуу жагына башыбыз өзү эле тартып кетет. Жана ошол тарап менен биз көп убакыт жата беребиз. 10-15 мүнөт жөн эле жатып коебуз. Кайта бул жака биз кичине алмаштырып жатайынчы десек, кыска убакытта жатабыз, 3-4 секундта кайра бияка тарта берет да. Ушундай адамдын точно атланты кыйшык болот. Неге? Себеби эки жака бирдей жатышыбыз керек болчу эгер атлант түз болсо. Эми ушундай көрүнүштү көбүнчө жана эмчек эмген балдардан көрөт экенбиз да. Көбүнчө апалар, энелер айтат, биз балдарыбызды эмгизген кезде бул бир тарабыбызды эле көп эметти дейт. Экинчи тарапты эмгизейин десе, кичине эме эле бияка качып дейт. Бирок көпчүлүк апалар билбейт да баланын атланты кыйшык экен. Алар ойлоп калат да, менин ушул тарабым сүтү жакшы экен, ошон үчүн ушул жакка кача берет деп, туура эмес диагноз коюп коюшат да. Бул ооруган адамдар жаш курагы чектелеби? Канча жаштан жогорукулар сиздерде дарыланса болот? Биз жаш балдарды ошо 5-6 жаштан өйдө түздөйбүз. Жогору жагын чеги жок. Мисалы 80-90 жашка барып калган апаларды, аталарды эле түздөп атабыз, бирок алардын жанагы кээ бир адамдар аябай кыйшайып калган болот, омурткасы түздөлүп кетпесе дагы, бирок алардын баштары жеңилдеп, уйкусу жакшы болуп калып, кичине эс алып калганда жардам берет да. Аябай шай кетип калса, кары адамдарды аларды жасатпай эле койгон жакшы. Кичине шай бар, анда аларды жасатып алган жакшы болот. Бул кесипти негизи эле канча жылдан бери аркалап келатасыз? Ушу туурасында да кененирээк айтып берсеңиз. Бул менен аралашып жүргөнүбүзгө 4-5 жылдай болуп калды негизинен. Жанагы Россиядан келген агайыбыз менен аралашып көрүп жүрөбүз. Мен өзүмдү түзөткөнүм ошол 4 жыл болду. Өзүм иштеп баштаганыма 2 жылдай болуп калды. Мен биринчи ошо восточный медицина боюнча илим алгам. Ал жактан ийне сайгамды, иглотерапия үйрөндүм. Точечный массаж, жана Кытайдын көнүгүүлөрү бар, цигун, тайцзи, йога көнүгүүлөрүн үйрөнүп, ошолор менен адамдын омурткаларына дарылоого жардам берчүбүз. Западный медицина боюнча мен медучилищени бүткөм. Бул боюнча да илимим бар, медобразованием бар. Мен дагы бул ушул медицина тармагына келип
бул жак менен алек болуп калганымдын себеби биринчи өзүм ошо белим катуу ооручу, башым ооручу. Анан көп жерлерге бардым да мен. Мисалы больницадан мага диагноз кое албайт да. Качан мен өзүм ушул өзүмдү дарылайм деп максат коюп, анан илим алып баштадым. Жана Кытайдын көнүгүүлөрү аркылуу ошо өзүмдү жакшы алып жүрдүм. Бирок мен постоянно жасашым керек болду буларды. 9 жыл мен тынбай жасадым. Бирок Атлант түзөттүм 4 жыл мурун. Ошол көнүгүүлөр калып кетти. Себеби биз кыргыздар кичине жалкоо келебиз да, кытайларда эмеспиз да. Кытайларда почти 99% ошол көнүгүүлөр менен күнүгө заниматься эткен да. А бизде эч ким кылбайт. Мен жакып элимдеги айланамдагылар кылбайт да. Мен эле кылып аткандай сезилип, мага оор болчу да. 9 жыл кылыш мен үчүн кыйын болду. Атлант түзөттүм, калды ошол көнүгүүлөр. Кээде-кээде эле жасап коем да. Эстегенде жасап коюп турам. Буга чейин дагы көп эле спортсмендерди же болбосо оор атлетика менен алектенген спортчуларды көрүп жүрөбүз. Оор көтөргөндө омурткам чыгып кетти, же ушул сыяктуу кийин кассапракка барып салдырдым. Кийин деле кайра ошо оорусунуп калды, мындай чыкма болуп калды деп айтып жүрүшөт. Ушу туурасында да айтып өтсөңүз, кандай кылып баштапкы калыбына алып келсе болот? Жакшы суроо бердиңиз. Чыгып кетти, анан салдырып келдим деген нерсе бул туура эмес да. Биздин түшүнүк менен айталы, эми ким кандай кабыл алат, ар кимдин өзүнүн иши да. Но стойка дейли. Эгерде бул түз турган болсо, мунун жүк көтөрүмдүүлүгү жакшы болот. Бирок бул кыйшайып калса, бул уже алсыз болуп калат. Жүк көтөрүмдүүлүгү начар. Муну түзөш керек же, муну алып ордуна башка коюп, ушундай аракеттерди кылабыз жашоодо. Эми бизде мындай. Омурткада кимдин атланты түз болсо, бул адамдын стойкасы түз болот дагы, омурткасы жүк көтөрүмдүүлүгү жакшы болот. Эгерде атланты кыйшак болсо, ал адамда сөзсүз сколиоз пайда болот. Же кифоз, астыга бүкүр же капталга кыйшак болот. Ошонун себебинен кичине эле разница болсо, аябай эле моюп калыш шарт эмес. Адамга билинбей деле калышы мүмкүн ал нерсе. Жакшы карап ченеп, ошондо эле билинбесе, ушундай адамдын омурткасы слабый болгондуктан, баягы дене жибибей турган абалда биз оор көтөрүп жиберебиз. Же резкий кыймыл кылып жиберебиз, дене жибибей турган убакта. Кээ бир адамдарды угабыз да. Аркан аттай бердим эле белим кырс деп кетти. Же оор көтөрүп жибердим эле белим кырс деп кетти. Ошондон бери мен белим ооруйт деп айтат да. Эгерде ал адамдын атланты түз болгондо бели кырстабайт болчу, кыржасы чыкпайт болчу. Мындай болот. Качан адамдын омурткасы бир жерден кыйшайып калат. Сразу эле кыржа чыкпайт. Ошол жерде биринчи остеохондроз болот. Себеби кыржа чыгып кетпесин, чыгып кетип нерв тамырды кысып кычып калбасын деп, организмден защитный функциялар иштеп, ошол нервти тосуп сакташ үчүн шлак токсиндерди бул жака көп жөнөтөт. Организм атайын өзү иштеп чыгарат. Анан биздин бирок бул жерибиз уюп талып жүрөт, жана туз көп болгон себептүү. Качан дене жибибей турган абалда биз оор көтөрүп жибердик, ошол убакта жанагы сементтелген жер жарылып кетип, тырс этип анан кыржаны чыгып кеткен ушул. Чыгып кеткен жерде кыржа чыкты деп айтылат. Омуртка чыкты деп айтылбайт. Омуртка эч качан чыкпайт. Эгер омуртка чыгып кетсе, биз анда адам жашай албайт. Себеби жүлүн үзүлүп кетет. Себеби биз билебиз го, жана малды мууздап атканда кекиртеги кесилет, көрө тамырлар кесилет, бирок көпкө чейин мал күчүн жоготпой, жаны чыкпай турат.
Качан биз жүлүндү кесип жибергенде сразу эле мал өзүнүн күчүн жоготуп өлүп калат сразу. Бизде эле малдан айырмабыз жок. Эгерде омуртка эмеден кемирчектен чыгып кете турган болсо жүлүн үзүлүп кетет. Бул кыйшайды деп эле айтылат. Кыйшайган убакытта ошо жана кыржа чыгып атпайбы? Кыйшайган убакытта кыржа чыгып атат. Бирок булардын кыйшаюусу, омуртканын кыйшаюусу өз алдынча эмес. Же күч келген жагына кыйшайып калды деген сөз туура эмес. Мисалы, аял кишилер көбүнчө 1 килограмм ар жак бер жагында сумканы көтөрүшөт. Дайыма мен адат болуп калган. Оң ийниме же сол ийниме ошол сумканы көтөрөм. Ошонун себебинен мен белим ийним бир жака түшүп калган дейт. Бул сөз туура эмес да. Ийнин кыйшаюусу бул атлант омуртканы ээрчип кыйшайган же ошонун таасиринен кыйшайган болот. Бул медициналык борбордун башка да филиалдары барбы же бир гана Бишкекте жайгашканбы? Тарыйдын ошо айтып кетсеңиз. Биз Ошто да ачканбыз филиалын. Анан барып келүү кыйын болуп калды. Бул жактан деле көп бошой албайбыз. Анан ушулай уже барбайм деп атам да. Азырынча биякта эле, Бишкекте. Бишкекте биздин адресибиз Исанов 94, Исанов көчөсү 94, Чүй менен кесилишкен жерде. Биздин так маңдайыбызда биринчи стоматологиялык клиникасы бар. Иштөө графигиңиздер кандай? Эртең менен саат 9-дан кечки 5-ке чейин, 6-га чейин иштейбиз. Негизинен бизге телефон чалып, ошол убара болбостон эле телефон аркылуу жазылып келсе жакшы болот да. Кызмат көрсөтүүнүн баасы кандай? Ошол туурасында көрсөтүүлөргө айтып өтсөңүз. Атлант түздө 15 000 сом турат. Эми азыр көп эле адамдар билип калды бул боюнча. Биз жана 4-5 адам окуганбыз да, ошолордун бардыгынын баасы бир. Муну аппарат бизге менчик болбогон себептүү бул бааны өзүбүз кое алган жокпуз. Швейцария менен баягы келишим кылган кезде өздөрү ушул талаптын шарттарын коюшту да, биз аларды кабыл кылдык. Ошонун ичинде акчасын баасын өздөрү коюп беришти, биз өйдө алды кылганга мүмкүнчүлүк жок. Көзөмөлдөп турушат алар, биз отчет берип турабыз постоянно. Анан бул жерде бир нерсеси жакшы экен. Бир жолу төлөйсүң Атлантты түзөткөнгө. Түздөп берген чектиги биз милдет алабыз, жоопкерчиликти алабыз. Мындайча айтканда 90% адамдыкы биринчисинде түзөлүп калат. Калгандарыныкы экинчисинде түзүлөт. Кээ бир адамдар болот, 3 жолу, 4 жолу түздөп атып, аракет кылып атып, араң түздөйсүң мындай кылып. Биз акча албайбыз, канча жол кылсак деле акча албайбыз. Даже ушундай Атлант түзөтүп кеткен, результат алган, оорусунан айыккан, бирок жанагы спортивный травма кабыл калышы мүмкүн экен да кээ бир адамдар. Ошолор кайда келсе, биз дагы бир жолу түзөп бергенге милдеттүү экенбиз. Толук кандуу айыктырып анан жөндөп. Ооба, түзөп бергенге. Анан көп болбойт экен, Кудайга шүгүр, ушундай нерсе. Бир эле учур болду, Жалал Абадтан бир адам келди. Жакшы результат алып кеткен ал бала. Кийин ошол базарда иштейм дейт. Экинчи этаждан контейнерден стол түшүп кетти дейт. Так ушундай жыгач бурчу. Кыры менен так ушул жерге тийди дейт. Менин мурдак ооруларым козголуп калды дейт. Башым айланган, давлением көтөрүлүп, бел ооруп, мурда деле ошондой оору менен келген экен да. Биз ал киши карап көрүп, текшерип, түздөп бердик. Жакшы болуп кеттим деп сүйүнүп кетти. Акча алган жокпуз. Мына ушундай жагы бар да. Бул Атлантты түзөтүү деги эле сиздердин дарылоо курсу канча убакытта алып калат? Бизге келгенде, мисалы, түшүндүрүп берүү, консультация бул 1 саат, 1,5 саат болот. 1 сааттын аралыгы деп коелу. Анан процесс убактысы түзүп аткан 5-10 мүнөт эле талап кылат.
Болду, бир жолу түзөттү. Анан биз шарттарын айтабыз. Атлантты түзөтүп алгандан кийин 4 шарты бар деп коебуз. Ким ушул 4 шартты аткарса, бул адамдар батыраак жакшы болуп кетет экен. Ким аткарбаса, ал адам кечирээк жакшы болот. Айырмасы ушундай. Мисалы, шарттарды мындай үстүртөн айтып коеюн. Биринчи, моюнга белге жасап жүрө турган. Омурткаларды кыймылдатып, туура кыймыл жасоо биз көрсөтүп беребиз. Аны эртең менен кечинде 5-10 мүнөт жасап коет. Экинчиси, точный массаж алгыла дейбиз. Денеде точкаларга манжанын учу менен чукуп сайып жасалат. Ушундай массаж алып койгула дейбиз. Мындай массаж бизде бар да. Бирок аны сөзсүз эле бизден алыш керек деп түшүнүп албаш керек. Себеби бизде көбүнчө очерет болуп калат. Башка жактардан деле жакшы жасаганын билсеңиз, точный массаж болуш керек. Кээ бирде массажерге барганда точный массаж десе, деп анан билген массажды кыла берет экен да. Мисалы, классический массаж. Бул давлениясы бар адамдарга жакпайт. Болбойт, давлениясы көтөрүп жүрөт. Ушундай туура эмес эффект болуп калган учурларда кездешип калат да кээде. Ошон үчүн Атлантты түздөгөндөн кийин только точный массаж гана алыш керек. Үчүнчүсү, витаминдерди ичип коюш керек. Жанагы омуртка сөөк көбүрөөк убакыт кыйшайып жүрүп калса, жетиштүү деңгээлде кан барбай бул жака, азык зат жетпей, сөөк бузулуп баштайт экен. Демек, бул жака витамин жөнөтүп туруш керек. Кальций, магний ичип койгула дейбиз. Кальцийди магний менен чогуу ичкен бул таасир берет экен. Жакшы таасир берет. Төртүнчүсү, анан тердеп туруш керек. Ысыктын күнүндө кичине нымыгып тер болуп турбайбы? Бул жарабайт да. Терди агызыш керек, тамчылатыпчы. Бирок күнүгө эмес буну. Жумасына 1 жолу, 2 жолу баняга барып, парга отуруп, же болбосо жашыраак балдар чуркаганга мүмкүнчүлүк болсо чуркап, спорт менен заниматься этип, поляга иштейби, чөп чабабы, кыскасы кандай жол менен жакшы тердеп коюш керек да, тер чыгарып коюш керек. Мунун себеби денебизди жибитип, кыйшайган сөөктөрдү батыраак түздөгөнгө бул дагы жардам берет. Анан айтабыз, ким мына биз айткан 4 шартты аткарса, бул адамдар батыраак жакшы болуп кетет. Ким аткарбаса, кечирээк жакшы болот. Айырмасы ушундай. Жалпы кыргыз элиме ден соолук каалайм. Ден соолугуңуздар чын болсун. Менин түшүнүгүм боюнча Атлантты түзөтүп алган бул өтө жакшы нерсе экен, орун алдын алуу деп эсептейбиз. Мисалы, балдарыбызга спортко алып барабыз. Дагы бир кружокторго алып барабыз, ошо балабызга инвестиция болсун деп. Мен дагы ойлойт элем, Атлантты жаш кезинен түзөтүп алса, бул балдарды биз көрүп жүрөбүз да. Башкача физически да жакшы, акыл эси, эс тутумдары дагы булар башкача бала болуп чоңоюп атышат. Биз көрүп атабыз, айырма бар. 2 жылдан бери, мисалы, түзөтүп алган бала башка балдардан айырмачылыгын көрүп атабыз да. Жашыраак балдарды 5-6 жаштан өйдө алып келсеңиздер жакшы болот.